Кутмандуу кечиңиздер менен эс алуу күнүңүздөр куттуу болсун. Кайрадан ЛТР телеканалында ЛТР подкаст. Бүгүнкү подкаст абдан пайдалуу жана кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Анткени бүгүн бизде конокто мына ушул өзүбүздөн мына ушул ЛТР телеканалынан чыккан, мына ушул ЛТРден таанылган айым десек дагы жаңылышпайбыз. Филология илимдеринин кандидаты, үй бүлөлүк мамилелер боюнча эксперт Нургыз Кадырбекова бизде конокто. Нургыз эже, көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Мен дагы төркүнүмө ЛТРге студияга келип кубанып турам. Кандай сезимдер болду? Баягы кантсе дагы сиз мына ушул ЛТРден чыккансыз да. Ооба. Ушул жерде менин жаштыгым, сонун күндөрүм, өнү жүзү болуп 20 жыл иштедик. Жашарам, сүйүнөм, төркүнгө келгендей болом. Абдан сонун. Анда бүгүнкү теманы биз айта кетели. Деги эле бүгүнкү күндүн глобалдуу нерсеси десек жаңылышпайбыз. Балдарыбызды деги эле адамзатын мына ушул телефондон кантип арылтсак болот, ошондой эле үй бүлө мамилелери боюнча үй бүлө темасын сүйлөшөлү. Айтыңызчы, сизди көп балалуу деп койсок болот. Көп балалуу энелердин катарын толуктайсыз, 5 баланы тарбиялап келе жатасыз дегендей. Анан ушул нерседен сиз кандай ыкмаларды колдоносуз? Алгачкы эле суроону берейинчи. Сиз өзүңүз кандай ыкмаларды колдоносуз? Мына ушул телефондон кантип балдарды алаксытасыз? Дүйнөлөшүүнүн алкагында дүйнөдө коомдон туруп, коомдон сырткары болуу мүмкүн эмес. Азыр балдар телефон эле тиктейт деп эле кайгыра беребиз. Кемпир да тиктейт азыр. Абышка да тиктейт. Бирок ошонун пайдалуу жагына колдонсо жакшы. Бирок бала деген бала. Дайым пайдалуу жагын колдоно бербейт. Баланын көзүнө барып туруп анан кийин денелери ийилип, сөөктөрүнө, омурткасына бүтүндөй зыянын тийгизип, этегинде психикасына депрессия кылып аткандыгы, менталдык акылын жабыркатып атканын билебиз. Ошондуктан баардык апалар сыяктуу бул менин да көйгөйүм. Эмне кыласың десе, сөзсүз альтернатива издейм. Альтернатива кандай? Телефонго эмнеге балдар аз кырылат? Эмнеге алар менен көбүрөөк отурат? Себеби телефон, оюндар мактайт балага, дофамин берет. Азаматсың дейт, аракет кылдың дейт, утпай калсаң, кайра башынан бир көр дейт. Кичине утуп калса сен сонунсуң, кийинки кадамга өтөсүңбү дейт. Бизде андай жок. Балабызды урушабыз. Ой, кемпай, эмне отура бересиңби депчи. Кечеге караганда бүгүн телефондо азыраак отурдуң деп мактасак болот баланы. Ошондой кылып аракет кылабыз. Экинчиси, үй бүлөлүк сааттарды өткөрүүгө аракет кылабыз. Отуруп алып, мен телефондон көрө келгиле үй бүлөлүк кино көрөбүз деп айтам. Тамак жасап атканда жардам берсеңер жакшы болот эле деп жардам сурайм. Бул деген делегирование. Андан кийинкиси, саякат кечкурун кичине сейилге чыгып келгенге аракет кылабыз. Анан баарынын кружокторуна барсаң, кызыккан, сен деген сөзсүз врач болосуң, биологияга баргын, сен деген сөзсүз англис тилди билгин, акылдуу болосуң эмес, өзүң танда. Комузбу, эмне? Сага Куран курсу бар деп барса, бала ошого барып келген, ошого тапшырма аткарган, сүйлөшкөн мезгилде телефон тиктебейт. Бул ага караганда жакшыраак мезгил экендигин, бул убакыт өткөрүүнүн жакшыраак убакыт экенин түшүндүрөт. Мисалы, менин кичинекей эң телефонго кызыккан курактагы уулум азыр 12 жашта, ошого балам футболду жакшы көрөт. Анан ошого ар кандай футболдук турнирлерге билет алып беребиз. Кеч болсо ошого алып барып берүүгө курбандык салабыз. Себеби ошол карап отурган мезгилде телефонду тиктебейт деп. Айтор, биз телефон бизге конкурент болгондо бизден жакшыраак болуп атканын эне ата мойнуна алганда гана бул маселе менен чечүү мүмкүн болот. Анан ата энелер өздөрү карап отурса, бала дагы андан үлгү алат да. Ооба. Мисалы, мен карабайм десем жалган айтат да, баары жалган айтат. Мисалы, мен социалдык тармакта активдүү, көп катталуучулары бар, блог алып барган, эксперт, сабак берген адам катары кээде жеке кабыл алуу менен бир күндө 3 жолу кирип калам 1 сааттан. Анан ошого жооп берип каласың, жазып каласың, отуруп калабыз. Анан ошол жерде айтабыз, келгиле, баарыбыз чогуу кечки саат 10дон кийин сен дагы мен дагы күйүп атса кирбейли. Анткени сенин көзүң сага, менин көзүм мага кымбат. Сенин көзүң ооруса мен кыйналам, менин көзүм ооруса сага жаман жүрөгүң ооруйт деп бизде эми чоңоюп калса деле балдарыбыздын телефонун чогултуп алабыз кечип. Абдан жакшы метод экен. Буну колдонсо сөзсүз түрдө болот болуш керек менимче. Бирок алардын чогултуп кой өзүң чукуп отурсаң, адилетсиздик ички кайша пайда болот. Ошондуктан ошол баш ийип өзүбүз дагы кеч карабаганга аракет кылабыз. Абдан жакшы. Анан түшүндүрөбүз. Кичине иш боюнча жооп берип аттым эле. Сен кандай деп ойлойсуң?
бир текст жазып аттым эле ушуга карап деп түшүндүрөбүз. Мен айтып коеюн, телефон ойноп атканым жок деп актанып калсаң дагы болбойт. Ата эне позициясын жоготосуң. Же болбосо сен балким Мен иш кылып атам деп, китеп окуп атсаң, мен бир аз жооп бербей келгенден сөзсүз түрдө чогуу салайлы, уктап атканда бүгүн кайсы пижамаңды кийесиң деген сыяктуу сөздөр менен биз телефонду жумуш боюнча карап атканыбызды түшүндүрөбүз. Же чындап эле кандай жумуш болсо да жылдырып коюп ары койгонго аракет кылабыз. Менин менеджерлерим башкалар деле кеч жазбайт. Абдан жакшы экен. Айтыңызчы, сиздин бала чактагы үй бүлөдөгү баалуулук менен бүгүнкү үй бүлөдөгү баалуулуктар өзгөрдүбү деги эле оюңуз кандай? Албетте, балалык өзгөрөт. Мен мисалы, сиз жакшы көргөн, эң жакшы көргөн 5 китеп деп сураганда, биринчи болуп бир прозанын чебери, орус прозасынын чебери катары, өзүм адабиятчы илимпоз катары Тургеневдин «Отцы и дети». Аталар жана балдар деген чыгармасын жакшы көрөм деп сунуштайм да. Бул коомдор арасындагы жаш муун менен орто муунун ортосундагы бүтпөгөн талашты бере турган классикалык чыгарма. Ошондуктан биздин балалык менен бүгүнкү балалык айырмаланат, айырмаланышы керек. Бул табигаттын мыйзамы. Кечээ бизде мындай элек, азыркы келиндер токсикоз боло берет. Эч ким колго кир жубайт. Жалайык деген мындай жасалма жалайык бар, биз колго жуучубуз деп энелер кайгыра бергенде, коом ушундай боло тургандыгын, алардын жашоосу мурунку боз үйдө жашаган апаларга караганда оңоюраак болгонун аял түшүнүш керек. Ошол сыяктуу эле биздин балалык бүгүнкү балдардын балалыгынан айырмаланса, биз налый бербей, биз ыңгайланышыбыз керек. Биз ошолордун деңгээлинде болушубуз керек. Мен урматтаган аалымыбыз Чубак ажы адамдарды ыйманга, адепке, улуттук наркка, бирөөрүн урматтоого келтирүүдө альтернатива болгон ушул соц тармактарды сонун колдоо алгандыгы менен натыйжа берди. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү өзгөрүлүп жаткан болсо, ана ошол өзгөрүүлөрдү биз дагы эне болууга, татыктуу ошолор менен замандын мүчөсү болууга колдонушубуз керек. Азыр кемпирлерибиздин баары эле, байбичелерибиздин баары эле ак касса, көк кассадан корбулар, мынакей, 3-чү тамак келди деп видео блог алып барып отурбайбы? Балага эмнеге болбосун? Алар да алып барат. Бирок биздин балалыгыбыздын изюминкасы, мындай суктанаарлык жагы, биз дасторкон чекесинде сүйлөшүп отурчу экенбиз да. Анткени башка нерсе жок. Мен жогорку кеңештен жана легендарлуу парламенттин сессиясын көрүп, ар бир депутатын таанып чоңойдум. Чыңгыз Айтматовдун маектерин көрүп чоңойдум. Жана жаздын 17-көзөрмем деген кинолорду талдап чоңойдум. Кыйындыгыман эмес. Үйдө башка альтернатива жок болгон үчүн атам ошол нерсени 3 сааттап көрсө кирип чыгып карагым келет дейм. Башка телевизор жок. Кирип карап, ошондон карап отуруп, Төлөгөн Касымбеков эмне деди, Марбайжиев эмне деди, Камбарал Бобуловчу деп отуруп, мен баарын жүзүнөн таанып, үндөрүн көрүп, бул келечекте биздин илимде, саясатта, журналистикада өзүбүздү реализациялаганга мүмкүнчүлүк берди. Бүгүн балдарыбыз деле телефон аркылуу Илон Маск, телефон аркылуу Маргулан Сейсенбаев, телефон аркылуу өзүбүздөн чыккан адамдардай болууга тарбияланганга мүмкүнчүлүк бар. Жаап коюу, токтотуп коюу мүмкүн эмес. TikTok'та жаман нерселер болуп атабы? Анда альтернатива болуп жакшы нерсени бер да. Менин 55 000 катталуучум бар. Мен ошол жерде бир жолу тайтаңдап тренд тартканым жок. Жөн эле сөздөрүмдү айтам. Ошол катталуучулардын арасында жаштар бар. Ошол эле жинди блогерлер бар. Бирок көрүп атышат. Келиңиз, мындай налы эле бербей, биз альтернативаны аракет кылып көрбөйлүбү? Жакшы. Үй бүлө баалуулуктарына келсекчи. Үй бүлө баалуулуктарына келсек, ошол дасторкон чекесинде маектешип отуруу деп болсо, капырагай азыр берип атпайбы? Ушул ар бир үй бүлө четиндеги университет деп ар бир үй бүлөдө бар эле да. Кечкурун эмне болду? Бүгүн балдар өзүнө өзү кол салып атса, бүгүн мектепте бири-бирин өлтүрүп чаап аткан болсо, бүгүн бойго жеткен уулу үйлөнүп алып аялынын мурдун кесип аткан болсо, анда бул үй бүлөдөгү маектешүү, сырдашуу, нарк айтуу, салт айтуу, сиңирүүнүн жоктугу экендигин түшүнүшүбүз керек. Анткени отуруп, чай үстүндө отурганда, бутуңан туч каштырып отурчу эмес. Кайненеге бутуң мелжебеген, анан оң кол менен тамак же, унутчаак болуп каласың, китебиңи ары коюп коюп чай ич деген нерселер бүгүн болбой калды. Ошол нерселерди кылыш үчүн бүгүн деле толук кандуу шарт бар. Баарыбыз эле кыйналып иштеп атыптырбыз, үлгүрүп атыптырбыз, ипотека төлөп атыптырбыз, балдарыбыз мектеби кымбат болуп атыптыр. Бирок 10 000 сом акчаны азыраактап дагы балага инвестиция сал да. Менин бир жакын курбум бар, аябай үйлөрү келишкен 3 кабат үй, ушул үйдү жек көрөм деп айтат. Эмнеге десең, бул үй менин балалыгымды талашкан дейт.
бул үйдү салам деп эне атам мигрант болуп жүрүп дейт. Менен дейт бойго жеткениме, биринчи сүйүүмө, мектепте бүткөнүмө, жеңилгениме, кээде кыздар бөлүп койсо ызалангандыгымы, биринчи жолу этек кирим келгенде кеңеш бергенге жанымда болгон жок дейт. Ошон үчүн бул үй мага конкурент, мен жек көрөм деп айтат да. Бүгүн деле кээде тыйымды азыраак табалы. Бүгүн баланы багат десе эле кымбат мектепте окутуп, анан iPhone 16 көтөрткөндү мода кылып алдык. Баланы багуу деген ыйлап келгенде эмне болду? Боруна кысып, жеңил узасын тартканда болот ошондо. Менде да ошондой болгон. Келип отуруп сүйлөшөбүз деп. Сүйгөнү таштап кетсе, таптырабайчы, ошол сенин сүйгөнүң беле деп, обесценивать этпестен. Ойлоп көрсөм, мен да биринчи сүйүүм эсиме түшүп кетти деп сүйлөшүп отурбу да. Бүгүнкү үй бүлөлүк баалуулук заманга ылайык болуш керек. Илгеркиде ишара кылып, керегелерге айтсаң таасир этпейт. 3 нерсе менен бекемдешибиз керек үй бүлөлүк баалуулукту. Биринчиси, биз кыргыз мамлекетибиз. Мамлекет унитардык, мыйзам урматтаган светтик өлкө. Мыйзамдар менен болуш керек. Конституцияда кандай, баланын укугу кандай, эркек эмне болот, чек ара кандай. Экинчиси, биз кылымдар бою дүйнөлөшүү коомунда деле кыргыз болуп сакталып калабыз. Эч ким үчүн жашыруун сыр эмес. Кыргызстанга келген киши мыйзамды же өнүгүүнү башканы эмес, боз үйдү, кыргыз наркын, салтты, манасты көргөнү келет. Анда кыргыз нрава баалуулуктары менен сакташыбыз керек. Анан үчүнчүсү сөзсүз түрдө динибиз менен. Анткени дин камера жокпу, атаң жокпу, көзөмөлдөй турган жетекчи жокпу, өзүңүн астыңда адебиңе жооп берүүгө үйрөтөт. Ушул нерсени азыктандырыш керек. Эң сонун экен. Айтыңызчы, сиз мына ушул аялдар менен көп иш алып барып атпайсызбы? Кыргыз аялдары эмнеден аксап, эмнеден жабыркап атат? Эмнеден ката кетирип атабыз? Кыргыз аялдарына суктаныш керек. Кыргыз аялы гиперактивность. Кыргыз аялы эшикке чыгып эркек, үйгө кирип аял боло алат. Ошол эле мезгилде кайра назик сулуу бойдон калат. Балпайып, талпайып, шалпайып эле, чачын жуубай, майканын үстүнөн жуугандай эмес. Сулуу, энергия да бере алат. Ар бир тойго жаңы көйнөк кийип бара алат. Бирок үйдө атаңын жалдап койгон кулундай болуп үйдү жиней алат. Күйөөсүнө сулуулук бере алат, баласына эне боло алат. Бирок ошол бизге побочный эффект берип атат. Өтө самостоятельный болуп кетип атабыз. Өтө самостоятельный болуп кеткен мезгилде эркектин жүүнү бошой баштайт. Алсыздана баштайт. Эркек жүүнү бош болуп атса, эркек бүгүн сени коргой албай атса, эркек сени тыйын таап бер деп, эркек сага бүгүн романтика бере албай атса, анда биздин өтө жакшы, өтө күчтүү болуп келгендигибиздин побочный эффект экенин түшүнүшүбүз керек да. Демек, балансты сакташ керек. Баланс сакташ керек. Биз ушул мен өтө көп жеке кабыл алууда, мисалы, жумасына 2-3 жолу Москва, Казакстан, Дубай, Германия, Америка алып калып алам онлайн. Кандай проблемалар менен кечет? Ошол жакта деле ошол көйгөй. Күйөөм экөөбүз түшүнүшө албай атабыз, анан мынтип өзгөрө билсек болбойт, анан биз качан элдикиндей үй салабыз, анан качан мынтип ийгилик жаратабыз, ушинтип эле жүрө беребизби депчи. Биз аял киши өзүнүн функциясы биринчи байланыштыргыч функция. Аял кудаларды эки тарапты куда кылат, алысты жакын кылган кыз тамакты даамдуу кылган туз дейт. Экинчи функциябыз биз мээрим бергичпиз. Биз үйрөткүч, биз коргогуч, биз тамакты алып келгич, биз коргогуч эмеспиз, биз мээрим бергичпиз. Үчүнчүсү шыктандыргыч. Ошо мисалы аялдар айтып калат да, менин күйөөм ушундай жалкоо, эшиктин алдына 1 тонна көмүр түшүрсөк өткөндө 1 жума жатты. Албайсың, мына дагы жатат деп отуруп, өлүп кал деп туруп, анан өзүм 2 балам менен ташып салдым деп. Бизде тандоо бар. Өлүп кал деп өзүбүз 2 бала менен ташып койсок болот. Же шыктандырып, көмүрдү ташый турган деңгээлде кылып мактап, дем берип, ай сенин колуңан келет деп бүтүп 2 күн кеч болсо дагы ташытсак болот. Бул биздин тандообуз. Экөө тең эле туура. Бирок биздин тандообуз, табигатыбыз аксабаш керек да. Ошон үчүн аял киши, кыргыз аялдардын анча-мынча күнөөсү кетип атса, чыйрактыгынан, кыйындыгынан болгон, ашкере кыйындыгынан болгон мындай себептер, кесепеттер экенин түшүнүшүбүз керек. Кемчиликтен эмес. Айтат го, мен бар жокту кылдым дейт. Тамакты кылдым, үйдү кылдым, мен кошо акча таптым, мен бааланбай калдым дейт. Көрдүңүзбү? Ашыкча жакшы болуп кетип атабыз да. Ар ким өзүнүн чек арасын билсе, кээде жетер жетпес окат, бирок сүйүү, гармония жашоо жайында деген да. Бүгүн жолдошубуз бизге нерсени сурасак алып бербей койсо, өзүм иштеп табам деп чечип алсак да болот, бул тандоо. Бирок ал эркекти мокотот.
бирок аны шыктандырып, ошо менен сүйлөшүп, бүгүн болбосо эртең күтүп, бир аз 10 күн, 1 ай кечирээк кийип ошону, бир аз машинени 1 жыл кечирээк тээп, бирок аял бойдон гармониябызды сактап калсак да болот да. Муну туура эмес, сеники туура эмес, Жанна ушуну туура эмес да деп эч ким айта албайт. Бул биздин тандоо. Же назик, женственный, аялдык энергиясы сакталган аял болуп, үй бүлөлүк баалуулуктарга күчтүү мырзаларды, уулубуз да күчтүү болот, күйөө балабыз дагы, күйөөбүз да. Же алар алсыз боло берсин, бирок өзүбүз үчүн тезирээк ийгиликке жетип, сону жашасак да болот. Бүгүнкү күндүн актуалдуулугу десек болот. Интернетте карасаң эле ар кандай коучтар чыгып, баардыгы аялдардан көз каранды, бактылуу жашагандагы, бактылуу эмес жашагандагы бул баардыгын эле аялдарга жүктөп койгондой да. Буга оюңуз кандай? Деги эле жашоо турмушта баардыгы аялдан көз каранды дегенге кошуласызбы? Же баягы үй бүлөнү сактап калууда, балага тарбия берүүдө эркектердин дагы кандайдыр бир баягы өзүнүн аларда жасай турган нерселер бар да. Анан бүгүнкү күндө карап турсак, баары эле аялдарга жүктөп койгондой да. Же ушул туурабы? Сурооңузда уже каяша жатат да сиздики. Сурооңуз уже каяша менен болуп атат. Анткени кечке эле сен жакшы болушуң керек, сен күчтүү болушуң керек, сен баатыр болуп, сен отличник болушуң керек десе, бала акыры жадайт да. Я не хочу дейт. Бизде да аялдар сен жакшы бол, сен өнүк, сен мынт деп анын болун таап, өнүктүрүп, аял деген өнүгүүгө кызыктар да. Эмоционалдуу. Мисалы, коуч бирдемени саткысы келсе, аял сен өнүксөң, ай, тез кел десе, бара калат. Эркек кой дейт. Мен мечиттен кече масале окугам болот деп коет, же болбосо университетте дипломум бар деп коет да. Алар жай кыймылдайт. Анткени алардын гормону ошондой, табияты ошондой. Ошондон улам аялдарда кадимкидей каяша пайда болуп калды. Биз күчтүү болуудан чарчап калдык, жадап калдык. А самом деле аял кишиге болгон камкордук, коргоо, мисалы, кызга 40 үйдөн тыюу, аны басмырлоп чокко коюп, сен эч жака барба эмес, ай, сага оор көтөрсөң болбойт, сен энесиң да деген корголоо эле. Кызга сен көрүнгөн менен сүйлөшө бер, сен кол жеткизсиң да, сен деген асылсың да, сен корголушуң керек деген аял эле да. Биз ошону туура эмес түшүнүп эле, кызга 40 үйдөн колдоо болчу ал. Тыюу аркылуу, эскертүү аркылуу, сен өзүңдү сакта, сен назиксиң, сен сулуусуң, сага оор көтөргөнгө болбойт, сага таарынганга болбойт, сен эмоция, сен коргоочу болбо, сен акча таппагын, сен өтө эле жер казып алба деген коргоолор ага тыюулар катары берилчү. Анан аны биз бир жолу точно эле аял үйдө отур, оозуңу жап, кес, мурдуңу дегендей кылып адашып алгандан бүтүндөй трагедия башталды. А экинчиси, аялдардын аларга чоң талаптын коюлгандыгы, аял денесинде баланы чоңойтот да. Бул бир табигаттын өтө чоң жоопкерчилик берилген вазифасы да. Биздин денебизден, клеткабыздан, эмоциябыздан, каныбыздан бала жаралып атпайбы, ошол жерде чоңоюп, эржетип, ошонун кандай болмогу, эне бир жолу сасык тумоо менен ооруса, анда баланын жүрөк жетишпестиги оорусу күтүлөт дегендей бар. Анда аял сен эмоцияңды сактап, ден соолугуңду бекемдеп, күчтүү бол деген дагы деле аялоо, каралоо деген нерселерди аял сен өзүңдү сакта дегенди бир жолу эле биз ага жоопкерчилик, жүк мойнуна дөңгөлөк кылып асып алдык. Жок. Аял кишиге бул эмнеге аял кишиге көбүрөөк үй бүлөлүк нерселер жүктөлөт десе, аял үйдө болот жана аял байланыштыргыч функцияны аткарат. Сен жаркырап сүйлөсөң, балдарың жаркырайт. Күйөөң, балаң урушуп калса, элдин көзү чунчукпай коюп турган үйгө киргенде, ай, баланы антсең кыз бала шагысынып калат да деп айтсаң, ал угат. Ошол жерде, ай, кыкырба кызга десең уруш чыгат. Ошол функцияңды туура аткар. Сен ошол табиятыңды билген. Сен табиятың эле сонун аткарсаң, сен көмүр ташыбайсың, мойнуңа кабаспайсың. Кээде алсыз болуу бул сенин күчтүүлүгүң. Бай чечеки канча назик болсо деле, ал өсүп чыккандан кийин кар кетет, эрип, жаз болот. Биз бай чечек сымалбыз деген нерселерди берем деп атып эле аялдын үстүнө момундай кылып шопинг кылып колдоруна жүктөрдүн баарын асып салдык да. Ал момундай да бурула албайт, момундай да бурула албайт. Жөн эле жашоону кабыл алуу сага жеңил болот. Мисалы, кайненеңе кызмат кылсаң, бул сага жаксын. Сенин каалооң Кудайдын ыраазычылыгы үчүн болсо, бул сага жакшы деген түшүндүрүш үчүн сен мээрим берип унчукпай койсоң, сен кайшы айтпай койсоң, сен унчукпай койсоң деп мындай бир примитивный түшүндүрүп атып, эмнеге деген кайшаны пайда кылат. Ооба. Анан бардык нерсеге ичке чыкпай калган таарыныч, сыртка чыкпай калган таарыныч бул депрессияга алып келет.
Анан аял депрессия болуп, анан депрессия болгондо аялдын гормондору иштебей калат. Аял гормондору иштебей калганда аялдын энергиясы жок болот. Аялдын энергиясы жок болгондо аялдын өңү кумсарган, көзү боз болот. Чачы түшө баштайт. Өзү семире баштайт. Анан өзүн таппай калган абалдан мына өзүң кылдың деп жемелейбиз. Аны көрсөтүү биринчи класстын балдарын сен эмне жаза албайсың, сен тамганы үйрөнүшүң керек да, бул эртең жакшы деп эле шакылыкта ура берсе ал окубайт да. Сонун жазыпсың, ушундай эле, анын эле могу жагын мондай кылып коесуң деген сыяктуу коуч үйрөткүң келсе, бүгүн сезе албай аткан, бүгүн табиятын сезе албай, жүгүнүн чек арасын ажыратып алган жакты эле үйрөтүп кой. Бирок анын жеке жашоосуна кирбе да. Сен бакытка татыктуусуң, сен күйөөңө гүл бер деп айткан, аркасынан келип колтугунан колуң кысып, далысынан келип жаным десең, ал эркек сени экинчи унутпайт дегенге мен тупоймунбу, же алар аябай акылдуу, башым жетпейт менин. Анан ушу бала тарбиялоо боюнча дагы бизге кеп кеңешиңиз керек болуп атат. Мына ушул бала тарбиялоодо эмнеге басым жасашыбыз керек? Деги эле бала тарбиялоодо баланы тарбиялап кереги жок. Биз өзүбүз аларга пример болушубуз керек деп бири айтса, бири башкача айтат. Деги эле өзүңүздүн ыкмаңыз кандай мына ушул бала тарбиялоодо? Мисалы, бала тарбиялоону жолдо жүрүү эрежеси катары түшүнүш керек да. Айныгыс мыйзамдар бар. Сөзсүз коопсуздук курун тагын. Сен авария болбошуң мүмкүн, бирок авария болсоң лобойдон учуп кетип өлбөйсүң. Сөзсүз двойной полоса, эки тосмон тебелеби аксыздыкты. Анткени алдыда күү менен келеаткан машинага урунуп кетип, авария болуп коопсуздугу бар деген сыяктуу жол эрежесин ылайык түшүндүрүш керек. Бирок эгерде сен оңго жол чырак менен гана бурула турган жерлерде жөн деле бурула берсең болот деген мыйзам кээ бир жерлерде жолдорго иштейт. Анткени ал жерге только буруласың, бул жактан үчүнчү жактан машина келбейт деген сыяктуу. Көрдүңүзбү? Биз бир эле мыйзамды айтабыз да калган жок кыла беребиз. Мисалы, махыр эмне экенин бир. Махыр бул аял кишинин укугу дегенди угуп калдык да, окубай эле махырга эмне керек? Айфон. Ой, Кудай-ай. Бул махыр Манас эпосунда Каныкей менен Манастын мисалында алганда, келечекте мени баалай ала турган мырза болосуңбу деген жоопкерчилик жана каалабаган никеден сактоочу аялга механизм болуш керек. Сен өтө көп махыр сурасаң, анда сенин колуң сурап жаткан эркек күйөө болууга моралдык укук албай калат. Сен мага тийбейм деп кесир кылып, анткөндөн көрө инатаң сөз тийиш керек. Доссуңар, аяшсыңар, мамилеңер бузула турган болсо анда көп махыр сурап кой деген сыяктуу бала тарбиялоодо өзүңү тарбиялоо деген бул бала вербалдык жактан сөз көрүп өсөт. Бала каяктан сөгүнгөндү үйрөнөт, уят сөздү. Ага бирөө жаттатабы? Ой, апа деп койчу, апа, нан де деп атып зорго үйрөтөсүң. Анан биринчи жолу ай чыкты карачы деген ырды энелердин биринчи тырышы баласына ошо биринчи класста ай чыктыны карачыны жаттатам деп түшөт өзү. Кандай кыйын. Бирок сөгүнгөндө репертуар укмуш болот баланын экинчи класста. Эмнеге? Ал ошол нерсени угуп, анан өтө вспоминающий болуп, элдер уруш чыгып, наркы истерикага түшкөндөн, вау, сонун нерсе экен деп ээрчеп калганда болот. Сен сөгүнсөң, эртең балаң сөгүнсө, сен балаң сөгүнбө деп айтканга акың жок да. Кечке сен телефонда максатсыз достор, курбулар, эмне WhatsAppка кирбейсиңер деп отура турган болсоң, балаң антип отурба деп акың жок. Сен кантип билимдүү болгон, эртең кедей жашайсың деп айта аласың, эгерде өзүң бир жолу билимиңи өнүктүрбөсөң. Мейли кезинде диплом албай калыпсың, бирок билимден өнүктүрүүнүн чеги жок да. Китеп оку, жаңы үйрөнүү, курстарга бар деген сыяктуу. Өзүңү тарбияла дегендин бир жагы ушул. Бирок бала тынымсыз, түрктөрдүн макалы бар. Ташты кемиргенге тете болот баланы тарбиялоо. Ташты кечке тиштей берип, тишиң жешилип, анан таш кичине кетилет. Ошол сыяктуу бала тарбиялоо биздин эркиндигибиз чектелет. Өзүбүздү тыябыз, эмоциябызды карайбыз, ал үчүн курбандыкка барабыз, уйкубуз келсе да эртерээк туруп мектепке алып барабыз, жакпай атса да тапшырма аткарабыз, ошону менен кошо алектенгенде гана таш кетилген сыяктуу. Курбандык керек. Ошон үчүн баланы тарбиялоо жоопкерчилигин алып төрөдүңбү? Анда тарбияла. Сага ким укук берди калагандай таштап атканга? Ал төрөлүп атканда тандоосу жок эле, сен тандап төрөдүң. Кудай таала берди. Сага ушундай эне болуу мүмкүнчүлүгүн, ата болуу мүмкүнчүлүгүн берди. Бирок аял киши дайыма баланын жанында болгондуктан, баланын тарбиясын аял кишиге жүктөп коюп эле эркек киши мен тойгозуп атам да деп
манас болуп, анан курсагынын үстүнө пультту коюп жатууну жооп берген жок. Кыз баланын самооценкасын ата гана көтөрөт. Кандай болсо аны таштап кетпей турган, кемчилиги менен кабыл ала турган, жаңылса кайрылса көтөрүп келе турган, күйөөсү зомбулук көрсөтсө үйүнө келсе, кызым сен ушинттиңби, жаңылып калыпсың, анда биз сүйлөшөлү, мен сени коргойм, же үйдө болсоң, анда сенин чечимиң дей ала турган атасы бар экенин көргөн кыз гана самооценкасы жайында болот, үй бүлөлүк мамилелерде чек арасын коргойт. Аны эмнеге кызыңа кара деп энеси өткөрүп берип коюш керек. Эркекке эркек болууну, аял катары түшүүнүн аябууну кээде кыз бир тууганың үндөбөгүн, алар кетет. Алар коноксумал, алар аялуу, сен менин мураскеримсиң деген сөздү ким айтыш керек? Кечирип кой, эне айтабы ошону? Эркек айтыш керек. Менин атам райондук жетекчи болгон. Ал мезгилде, совет мезгилинде деген талап күчтүү болчу. Каалаганда басып кетип эле джип менен, телефон менен башкарып коюу жок эле. Онлайн камера жок болчу. Мектеп, райондун эмне, мындай караганда строй компания, ХСУнун начальниги болгон. Бүгүн түнү кашарды бүтүрбөсөң, эртең болбойт десе курчу. Мектеп, поликлиника анда уктабай барчу. Бирок ошого карабастан кечкурун келип биздин күндөлүгүбүздү текшерип, анан эмнеге эки алып калдың деп бурчка тургузуп урбастан, эмнеден улам болду? Түшүнбөй атсаң кет түшүндүрөйүнчү дегенге убакыт тапчу. Балам күчтүү болсун деген эркек шилекей калып шылкылдап, уктап, сабагынан кечигип, ишинен кечигип, начальнигине мени жок деп кой деп, кредиттен качып банктан жашынып отурса, кантип баласын үлгү болот ал? Ушул тараптан эркек өзүн түздөсүн, үлгү болсун, коргоочу болсун деп басып туруп анын тамак жегенин, туалетке киргенде суу батканын, кирингенин, кийингенин үйрөтө албай калышы мүмкүн, бирок негизги тарбия учагы жана үлгү болуу функциясы коргоо, алардын эмоционалдык жактан, психикалык жактан корголушу эркекте. Ошон үчүн кечирип койгон урматтуу аталар, бала тарбиялоону тойгозуудан сырткары, багуудан сырткары малды багат, баланы тарбиялайт. Ошондуктан сезим, сүйүү берүү, тарбиялоону эне менен бирдей ишке ашырсаңыз, нур үстүнө нур. Болбосо, ошонун баарын ишке ашырып аткан энеге колдоо, коргоо, сүйүү жана поддержка бериш керек. Абдан жакшы. Бүгүнкү күндө мына ушул өзүңүз айттыңыз, баягы мүнөзү катаал, мындай агрессивный жаштар көп болуп атат да. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Биринчиден, алар бизден алдыраак өнүгүп атат. Бүгүнкү 4-класстагы бала кандай жасаларын билет. Яйцеклетка эмне, сперма эмне, эркектин уруктугу эмне экендигин алар интернеттен билет. Анан биз аларды болбой эле кичинекей кылгыбыз келе берет. Анан ошондон улам алардын өнүгүү кабыл алуусу менен биздин деңгээлибиз дал келбегенде ички кайшасы чыгат. Экинчиден, бизди аяшы мүмкүн, атам урат, апам оймду, бирок урмат, үлгү тута албайт. Үлгү тута албаган аямга карап кызы же уулу түздөнбөйт. Коргошум, чоңойсом коргойм деши мүмкүн. Бул анын жашоого болгон кыжынуусун, тезирээк чоңойгусу келгенин талап кылат, жашоонун эрте келген турнасы кылышы мүмкүн. Бирок ал энесин үлгү тута албагандан эмоционалдык жактан жабыркап калат. Үчүнчүсү, курутмай алгандай болосуң. Төрөп ал, жылда төрөп ал. Дей берип, 3 жылдан кийин эне балага сүйүү берүүгө, үчөөнө бирдей сүйүү берүүгө акысы болбой, тынч отургула, азыр башыңарды үзөм дегенге аргасы болот. Энеде күнөө жок. Анткени анын денеси да изношенный, эмоциясы да изношенный. 1 жаштан 3 бала. Үчөө тең. Урсаң да, сөздү да унутуп кала турган куракта. Эмне кылыш керек анан? Тамак кылыш керек еще. Ошондуктан мындай өзүбүздү колго алуу, ушул нерсеге жоопкерчилик алуу баары бир зарылдык. Анан ушул боюбузда барда эмне кылабыз? Зыяндуу шаурма жегим келип атат, кола ичким келип атат. Ооба, биз көчөдө кыйкыргыбыз келет, жайда турсасы жок жүргүбүз келет. Аны кылбай атпайлыбы? Анда балалуу болгон кезде сен да зыяндуу оокаттар жебе да. Себеби эне эртең балаң депрессиялуу, бир жетишпестиги менен, сөөгүндө кемтиги менен боло турган болсо сенин жеген тамагыңа байланыштуу да. Ошто Айганыш Кадырбековна деп менин бир тууган сиңдим репродукция адамдын тукумсуздугу боюнча борбор ачып анан аялдар үчүн майрам өткөрөт да, мама-пати. Ошол жерге барганда дайыма эне болууга даярдануу боюнча лекция өткөндө мен айтам да. Эне болууга даярдануу бул кыз кезден өзүнүн адептерин, яйцеклеткасын, энелигин, абийирин сактоодон башталат дейт. Бул туура. Бирок
боюңда барда кандай жашоо образы менен мүнөз күткөнүң көзөмөлдөбөсөң сөзсүз балаң ошондой болот. Уйкучу болдуңбу, анда шылкылдаган жоопкерчиликсиз бала күткөн. Таарынчаак болуп атасыңбы, анда носкисин согончогу, носкиси түшпөй калса ыйлай турган бала болсо урбагын анда. Сен ошондой эмес белең. Такыр китеп окугуң келген жок, кечке телефон чукудуңбу, анда өнүгүүгө жайыраак бала төрөлсө сен капа болгонго акың жок. Мени учурда сүйүндүрүп атканы биринчисин айттым, апалардын сонун апа болгон ынтызарлыгы. Экинчиси бүгүнкү жаштардын дүйнөнү багындырууга болгон дарамети. Мен өзүм балдарым 4-5 тилде сүйлөйт. Германияга барып 9 шаарды көрүп келип мен көрө элекмин. Апа дейт, мен иштегенге кетти. Мен эмне жетпейт сага, отурбайсың, могу жер эс албай. Жок, мен зато жер көрүп келем, өсөм. Чындап өсөт экен. Үчүнчү нерсе кубандырганы, биз бүгүн өзүн кайра таануунун бир этабын жыйынтыктап, кыргыз болуунун, мамлекеттүүлүгүбүздүн, эл аралык аренада позициябызды табуунун бир этабын басып өтүп атабыз. Нуржигит Кадырбековдун Азиянын арстаны ойгонду деген ураны мага аябай жагат. Китепкөй муун. Китепкөй, мисалы мен ушу китепкөйлөр чакырып дүйнөгө лекция окудум. Москвага арайда барып атам. Ошол китепкөйлөр билесизби, бири машина оңдойт, бири бирөөнүн баласын багат, бирөө Вайлберсте упаковка кылат. Бирок ошол акчасынан келип китепкөй болууга ынтызар болот. Менин тагдырым ушул экен, мен өмүр бою пол жуйм дебейт. Алар смириться этпейт. Китеп аркылуу бийик болууга дагы да ынтызар болот. Ушул кубандырат мени. Анан албетте ЛТРдин куттуу студиясында момундай маек курганыбызда кубандырып турат. Абдан сонун. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиз мына ушул кыргыздын айымдарынын өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошуп жүрө бериңиз. Эң негизгиси ден соолугуңуз бекем болсун. Ар дайым аман болуңуз. Биздин студия сиз үчүн дайыма ачык. Сиздин мына ушундай кеп кеңештериңизге кыргыз эли, айымдар бардыгыбыз муктажбыз. Андыктан эл ичинде аман болуңуз. Рахмат, бар болуңуздар. Жалпы ЛТРге, сизге, элим журтум арбаңыздар, бактылуу болуңуздар, чарчабаңыздар, бактыбызды сезип жашайлы. Ардактуу замандаш, бул ЛТР подкаст болду. Кызматтар Жанна Усубалиева сиздер менен чогуу болдук. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы калыңыздар.